Орусиянын аскердик аба учактары Сириядагы Ислам мамлекети согушкерлер тобуна карата аба соккуларын улантып келүүдө. Өткөн суткада эле Идлиб, Алеппо жана Хама провинцияларына болгон чабуулда согушчандардын 80ден ашуун базалары жок кылынган. Ошондой эле Сармин калктуу конушунда жайгашкан жикчилдердин башчылары баш калкалап турган имаратка сокку уруп, алар бүтүндөй жок кылынган. Орусиянын коргоо министрлигинен билдиргендей, чалгындоо учурунда Ислам мамлекети уюму менен Джебхат ан-Нусра согушкерлер тобу биригүү тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканы маалым болгон. Кубанын бийлик өкүлдөрү азайып бараткан акулаларды коргоо боюнча план иштеп чыккан эле. Сунушталган жобо президент тарабынан колдоо таап, суу жандыктарына аңчылык кылууга тыюу салынсын деген мыйзам каралууда. Кубанын аймагында дүйнөдөгү 500 түрү бар акуланын 5-типин кезиктирүүгө болот. Бирок адистер азыркы учурда алардын азайып баратканына тынчсызданып, тез аранын ичинде ага карата чара көрүлүү зарыл экенин билдиришет. Учурда акулалар байыралган жер корукка алынып, аларды кармоого тыюу салынды. Окумуштуулардын жүргүзгөн мониторинги боюнча өткөн сентябрь айы дүйнө жүзү боюнча эң ысык ай болду. Адистер аба ырайынын бул көрсөткүчү Жер планетасында болуп көрбөгөндөй жогорку температурага көтөрүлгөнүн билдиришет. Буга чейин күз айларында эң жогорку температураны көрсөткөн ысык ай 1998-жылы катталган эле. Андан соң 2014-жылда ысык деп белгиленген. Эскерте кетсек, климаттын мындай өзгөрүүлөрүнө 1980-жылдан бери байкоо жүргүзүлүп келет.